Жаңы конституциялык мыйзамдын долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Текебаев баш болгон айрым саясий топтор баш мыйзамга караманча каршы болушууда. Садыр Жапаров Өмүрбек Текебаев менен бир эмес 2 рет жолугушуп, конституциянын алкагында бир келишимге келгенин билдирди. Бирок ага карабастан эле Текебаев өз көмөчүнө күл тартып жаткандыгын түшүнүү кыйын болууда, дейт Садыр Жапаров. Маңдай теске отуруп Текебаев менен 4 жолу сүйлөштүк. 2 жолу биздин инициативабыз болду, жолугалы деп башында. Андан кийин 2 жолу өзү суранып келди. Кабинетиме чейин келди, башка жерден жолуктук, даже үйүнөн да жолуктук. Жапжакшынакай түшүнүп турат. Айтып бердик, мына деп мен айтып бердим баарын тең. Мынакей ушу долбоор. Мына мен жазган жокмун, бая билесиз 2010дон бери келатат. Ушу жерлерди өзгөртүп, сиз да кириңиз, айтыңыз, сунушуңузду бериңиз, алымча кошумчаңызды кошуңуз деп айтып, макул деп татынакай сүйлөшүп чыгып эле, эртең менен эле тескери басып кетет экен, тескери сүйлөй берет экен да. Учурда конституциянын долбоору 80 киши мүчө болгон конституциялык кеңешмеде талкууланып жатат. Ага Текебаевдин да катышуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Бирок ал кеңешмеге барбастан өзүнүкү гана туура деген принципти карманууда. Коомчулук тарабынан Текебаевдин мындай өзүмчүл кадамдары сынга кабылууда. Мейли болуп тур президенттикке өтөлү. Президенттик өтөлү деп сунуш кылып атпайбы бүгүнкү бийлик. Ошол жакшы болот экен, бизге туура келет экен деп. Мейли өтөлүк. Эми Текебаев мүмкүн өзүнүн конституциясын коргоп аткандыр, ушу боюнча калса менин авторитетим үчүн дегендей. Бирок аны эл чечет. Бул негизги маселе эмес. Текебаевдин азыркы калтырган конституциясынын ичинде бир топ мүшкүлдүктөр да бар. Яна коркунучтуу моменттер да бар. Себеби деген 10-жылкы конституциянын баштапкысы жок. Баштапкысы. Ичинде карама-каршылыктар бар, жана ошол конституцияга байлаган мыйзамдардын да карама-каршылыктары бар. Жаңы конституциянын долбооруна бир гана Текебаев каршы чыкпастан, аны менен санаалаш болгон тың чыкмаларда баш мыйзамдын өзгөрүлүшүнө каршылыгын билдиришүүдө. Алардын бири Каныбек Иманалиев. Каныбек Иманалиев өзүн кристалдай тазамын деп келген. Бирок Садыр Жапаров Иманалиев кылмыш иштеринен коркуп, азыр эле ач айкырык салып баштады деп билдирүүдө. Каныбек Иманалиевдин кылмыш иштери бар. Ошол типография боюнча, жана башка боюнча коррупциялык иштери дагы бар. Анан бул ошон үчүн бая кыйкырып чыгып атат да, бул келип баягы улуттук коопсуздук кызматы же болбосо бул шайлоодон шайланып келип алып анан ошол иштеримди чукуйтко деген бир неме пайда болуп калса керек да анын көкүрөгүндө. Ошон үчүн анан кийин ушундай чыгып атат да. Мындайлар көп. Иманалиев менден кылмыш ишин тапсаңар, Нарын дарыясынан крокодил тапканга барабар болосуңар деп кыйкырып келген. Ал бүгүнкү маалымат жыйынында да эч кандай коррупциялык иштерге аралашпаганын дагы кайталады. Найти на меня уголовное дело — это почти что найти крокодил реке Нарын. Борбордагы типография 98 приватташтырылып, азыркы күндө 300дөн ашык акционер бар. Мен 2002ден бери декларацияда көрсөтүп келатам, 17% акция бар. Дивидендин декларацияда көрсөтүп келатам. Ал ошол фейктен окуп алып айтканы, бул уят иш деп ойлойм да. Кыргызстанда бир сөз бар: калктын казаны кайнабайт. Каныбек Иманалиев коррупцияга аралашкан эмесмин деп тотугушча кайталаганы менен 2001-жылы Эркин Тоо басма үйүнүн 40%-ын менчиктештирүүдө мыйзам бузулган деп 2005-жылы кылмыш иши козголгон. Эркин Тоо басмаканасы учурда 6 адамга караштуу. Алардын арасынан ал акционердик коомдун эң көп пайыздык үлүшү депутат Каныбек Иманалиевдин жубайына жазылган. Жарандык коомдун өкүлдөрү тарабынан кимде-ким коррупциялык иш-аракеттерге шектелсе, ага карата кылмыш иши козголушу керек деп эсептешет. Кылмышы болсо, ким болбосун, кандай болбосун, канча убакыт өтпөсүн жооп бериш керек. Башка маселе биздин соттор, биздин тергөө органдары кылмышты кандай аныктайт? Эми бул жагында көп маселе бар. Эске салсак, Каныбек Иманалиев президенттикке ат салышууда. Ал буга чейин партия алмаштыруу жагынан эч бир саясатчыны алдыга чыгарган эмес. 2015-жылы Ата Мекен партиясы менен депутат болуп келген. Бул шайлоого алгач Мекеним Кыргызстан партиясы менен катышып, тизменин баш жагына кирбей калган соң партиядан чыгып кеткен. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек.